Эгер сиз чыркыраган чындыкты, жүрөккө жакын эмоцияны уккуңуз келсе, биздин модераторго жазылыңыз. Жандуу жаратылыш аян берет. Кудай Таалам жакшы көргөн пендесин падышачылыкка ыраа көрөт. Андан ырайымдуулукту үмүт кылат. Пенделердин башында туруп, пендечиликке кирип кетпей, пенделеримди калыс караса деп кастарлап турат. Эгер андан сүйгөн падышасы тайса, себепкер себепчилери аркылуу аян берет. Ал аяны адам башына, адамдардан эмес, ага баш ийбеген жаратылышка жан киргизип, жандуулукту көрсөтөт. Аны да көрбөй, көрүү болуп калса, эми өз башыңдан көрү дейт. Көрбөгөнгө Кудай Таалам кудурети менен көрсөтүп коет. Мен муну жазып жатканымдын себеби, өлкө башчысы болуп турган кезде Сооронбай Жээнбековдун маңдайында эмне деген жазуулар болгон. Ал жазуунун буга чейинкисин чээнден алып чыккандай баарыбыз көрдүк. Канча жолу жаратылыш козголду, бирок Сооронбай Жээнбеков козголуп койгон жок. Кудай деди, Кудайдын ишин аткара алган жок. Кудай Тааламдын тилеги падышада гана эмес, жалпы элде, калкта кыбыраган жараткандарында болгон. Жаратуучумдун тилеги элдин алдындагы анты, Кудайдын алдындагы ант. 2020-жылдын март айынын июнь айындагы апаттан 2000 жакын адам баласы каза болду. Аны карай алган жок. Кудайым өз жерине алды. Май айындагы миллиондогон адам өмүрүн алган ул адам экендик согуштун эскерүүсүнө кабыл алынбай, Сооронбай Жээнбеков сыртта калды. Падышалар менен падыша болуп баскан жок. Мында дагы басмай бошоду. Ошол мезгилдерде күнү дагы күндөй болбой, күн тутулду. Ай айланып, айга окшобой, ай дагы тутулду. Илгери мындай учурларда падышалар башын жейттеген. Падыша кетип, падыша пайда болду. Жөн турган, кылымдап, кылк этпеген тоо кылкылдап, суудай агып, тоо жүрүш жасап, тоо кулады. Тоо куласа дагы кулак түрүп койгон жок. Тоо куласа сен эмне болуп калыпсың деген бир кеңешчиси кеңеш айта алган жок. Эл толкуду, ага дагы моюн бурап койгон жок. Акырында бирөөнүн жалгыз туягы, үмүт, ал баскан аянттан окко учуп каза болду. Сага ушундай жаза керек беле, Сооронбай Шарипович. Дагы аяндар ачылат. Эгер сиз чыркыраган чындыкты, жүрөккө жакын эмоцияны уккуңуз келсе, биздин модераторго жазылыңыз.